это, мы уже налосы уже побрили, теперь осталось только с нас шкуру содрать, и все, больше ничего не осталось. Хитро поступили. Когда вот алар текшерип келип атканда да сом беребиз деп анан как раз берери келгенде сомубуз жок. Вообще нет. Жылын узартпай койшпады. Өзүңөр көрүп атасыңар. Бүгүнтөн кечинде доллар уже 79-га чыкты. Кечинде. Бүгүн уже кичинекой деме түшүп калды. Ну продажная у них азыр 74 болуп атат, а покупная уже 77. Баары тең на вот это как будто бул искусственно ойногон оюн болуп атат да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз. Казыр биздин требованиясы болуп атат. Всемирный кризис болуп атат. Бүт жерде ушундай болуп атат. Элдер кредитин төлөй албай атат. Что биздин государство это объявило как форс-мажорное обстоятельство. Потому что Россияда 30%ке курсовой разница көтөрүлгөндө, алар уже приняли это как форс-мажорное, аракет кылып атышат жардам бергени. Биздики не только 30%, 65%ке чыкты. Нацбанк болсо эмне деп айтып атышат? Нацбанк азыр эмени жана обменкалардын баарын жабабыз эле, это не выход из положения. Мындан положениеден чыга албайт. И самое интересное, почему-то ни Нацбанк, ни правительство, ни парламент эч кимди проблемный заемщикке жардам берейин деген ою жок. Баары эле айтып атышат, өздөрү алдыбы төлөшсүн депчи. А бул эл не виноват ушундай кризис болгону? Ким билип бер? 45-тен алып азыр почти 80-ге чыгып атканда эч ким билген жок да. Мына элдин баары кыйналып атат. Же дордойдо торговля жок, төлөй албайса, арендасы деле в долларах, кредиты в долларах, баары эле в долларах болуп атса, биз айлы калган жокпуз да в долларах. Ошон үчүн азыр ушул вопросту парламент менен правительство чечпесе, элдер күнүгө ошол жака чыга берет. Бессрочный митинг кылып ошо күнүгө чыга беребиз. Мурдагы 10 000 доллардын ордуна азыр 5 000 доллар келип калды. Бир 50 000 доллар төксөк миллион сомдон ашык разница төлөп атабыз. Эч бир адамна, эч бир соода жок дордойдо. Эч бир кардарлар төлөй албай калдык.